Ан 26 өлкөсүндөгү аскердик транспорттук 2 учак мындан 1,5 ай мурда Кыргызстанга конгон. Аскердик учак 6 тоннага чейинки жүктү көтөрүү менен 9000 метрге чейинки бийиктикте уча алат. Ан 26 өлкөсүндөгү учак аскерлерди жана аскердик жүктөрдү ташуу менен эле чектелбестен абадан коргонуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ. Эгер бийиктикте учуп баратканда кол салуу болсо, бул учак бомбалоочу учакка айлана алат. Анын 4 жардыргычы бар. Авиациялык техника Орусиядан Кыргыз тарапка эки мамлекеттин башчыларынын макулдашуусунун негизинде кайтарымсыз жардам иретинде берилди. Эки учактын баасы $1 миллиард чапчыйт. Аскердик транспорттук учактар машыгууларды, атайын операцияларды аткарууга арналып, өздүк курамды ташууга жана атайын багыттагы бөлүкчөлөрдү десанттык түшүрүүлөргө, абадан коргонуу жана бомба таштоого байланышкан тапшырмаларды аткарууда аскерлерге мүмкүнчүлүк түзөт. Двустороннее военное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Бул авиациялык техниканы алуу менен Россия Федерациясы жана Кыргызстандын аскердик кызматташуусу дагы бир баскычка көтөрүлдү. Мындан арыда мамлекеттерибиздин коопсуздугун жана туруктуулугун камсыз кылуу үчүн көп векторлуу кызматташууну өнүктүрүүгө багыт алабыз. Мындан сырткары, авиациялык техникалык эксплуатациялык бөлүк да пайдаланууга берилди. Бул жерде оңдоп түзөө, регламенттик жумуштар жүргүзүлүп, техникалык тейлөө жана техниканы авариялык же согуштук зыянга учураганда калыптандыруу иштери аткарылат. Киргизия всегда, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, может рассчитывать на нашу поддержку. Кыргызстан аскердик маселелер боюнча Орусияга толугу менен таянса болот. Эки мамлекеттин мамилесин жакшыртууда алдыда дагы көп пландар бар. Мисалы, аэродромдун инфраструктурасын жаңылоого зарыл жабдуулар жана каражаттар менен камсыздоого жардам көрсөтүү мерчемделүүдө. Экипаж командиринин жардамчысы Нурсултан Жумусов Ан 26 учактары Кыргызстанга келери менен эле абага көтөрүп Бишкектин үстүнөн учуп өткөн. Ал учактардын абалы эң жакшы дейт. Көтөрдүм учту. Жакшы. Бул учактын артыкчылыгы бардык эле аэродромдорго гана берет. Мындай асфальт эмес, бетон эмес, грунтовый аэродромго да кончулат. Кыргызстан менен Орусиянын аскердик кызматташтыгы келечектүү жана бул кадам эки тараптын мамилесинин жогорку деңгээлге чыгышына себеп болду. Буга чейин эле эки өлкөнүн аскердик мамилелери жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык келишимдерге биргеликте катышуу менен бекемделип келген.